Қазақстанның жаңы конституциясы эл аралык коомчулуктун кызыгуусун жаратып жатат. Дипломатиялык корпустун өкүлдөрү баш мыйзам республиканын саясий өнүгүүсүнүн жаңы этабын баштаганын белгилешүүдө. Алардын айтымында негизги документ жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону күчөтүүгө, мамлекеттик институттардын натыйжалуулугун жогорулатууга жана демократиялык принциптерди мындан ары бекемдөөгө багытталган. Чет элдик өнөктөштөр Казакстандагы кийинки саясий процесстерди да кылдаттык менен байкап жатышат. Алар негизги этаптардын катарына шайлоолорду жана курултайдын жаңы курамын түзүүнү бөлүп көрсөтүштү. Ошондой эле өлкө менен кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө даяр экендигин тастыкташат. Австрия парламенти курултайдын жаңы мүчөлөрү менен мүмкүн болушунча тез арада өз ара аракеттенүүнү жолго коюуга кызыктар. Австриялык парламенттик достук тобунун Астанага сапары ушул жылдын аягоон айынын аягына пландаштырылууда. Биз Казакстандын курултайы менен тыгыз кызматташуубузду анын жаңы курамында мүмкүн болушунча тезирээк улантабыз деп ишенебиз. Бул абдан маанилүү жана өз убагында жасалган кадам деп эсептейм. Казакстан эли өз тандоосун жасап эркин билдирди. Муну биз референдумда көрдүк. Менин билишимче, жаңы конституция күчүнө кире баштады. Башкача айтканда, жаңы эрежелер күчүнө кирет. Учурдан пайдаланып, Казакстан элин ушул маанилүү окуя менен куттуктагым келет.